Өнөрдү эмнеге баалайбыз? Ал бизге эмне үчүн керек? Өнөр буюмдары музейлерде гана болот деп ойлогондор көп. Чынында көптөгөн өнөр буюмдары биздин айланабызда. Булар биз окуп жаткан китептеги сүрөттөр, үйдө же мектепте илинип турган сүрөттөр, көчөлөрдөгү жарнама такталары, сейил бактагы айкелдер жана башка көптөгөн нерселер. Биз буларды көрөбүз, жактырабыз жана баалайбыз. Өнөр бизге эмнеге жагат? Ал эмне үчүн керек? Өнөр деген эмне? Өнөр, искусство, латын тилинен которгондо чеберчилик, жөндөмдүүлүк, иш билгилик, мыкты аткарылган иш дегенди билдирет. Көркөм чыгарма жаратуу үчүн жөн гана бир нерсени билүү же жасоо жетишсиз. Силер кооз буюм жасасаңар болот, бирок ал көркөм чыгарма болуп калбайт. Анткени чыныгы көркөм чыгарма башкалардын элестетүүсүн, кабыл алуусун козгоп, ойготушу керек. Бул сезимдер сызыктын, түстүн, кыймылдын, өңдүн, үндүн же сөздөрдүн коштоосу менен берилип, ошондой эле өзүнө кандайдыр бир маалыматтарды берүүгө тийиш. Өнөр түстөрдүн, сызыктардын жардамы менен кызыктуу тарыхтарды айтып, бизди таң калтырат. Көз алдындагы бир нерсеге түшүрүлгөн сүрөт, натюрморт болобу, пейзаж болобу, чындыкка ишендирет. Мунун баары чебер сүрөткердин оюнан чыгарылгандыгына карабастан биз рахат алабыз. Өнөр сезимди билдирет, толгонуу, эмоцияларын жаратат.